Жалпысынан бұл кодекс жақсы, сунуштар жақсы, жалпысынан колдойм. Бирок кээ бир маселелер боюнча аябай катуу талкуулоо болду. Алардын арасында 81-ши беренеде сунушталган бир пункт бар эле. Бул 5-ши пункт салык карызынын өндүрүү чараларына төмөнкүлөр кирет. Бул 5-ши пункт. 3-чү подпунктта салык төлөөчү менен 3-чү жактын ортосундагы өз ара эсептешүүлөрдү салыштыруу актысынын негизинде 3-чү жактын салык төлөөчүгө документтик түрдө ырасталган карызы болгондо 3-чү жактардын эсептерин талашсыз тартипте өндүрүү. Элестетсеңиздер, урматтуу салык кызматынын кызматкерлер, силер чоң көйгөйдү азыр түзүп атасыңар. Банктарда болгон юридикалык жактардын эсеп счетторунда каражаттарды бардыгы азыр ушул күчүнө кирсе, каражаттарды алып коет. Себеби кокустан жөн эле отуруп, жакшы татынакай салыктарды төлөсө, башка юридикалык жактын өкүлү кайрылса салык кызматка, мен төлөй албайм, бирок тиги башка юридикалык жактан мен алар менен түзүлгөн келишим негизинде өндүрсөңүздөр болот десе, бул кандай болот? Силер банктын системасына чоң азыр зыянды келтиресиңер, урматтуу салык кызматынын кызматкерлери. Тем более талкуулоо болду комитетте. Алып коелу деп сунуш болгон. Биякта турат, мына мен окуп атам азыр. Анда сураныш, же алып койгула, же бул чоң пайда боло турган көйгөй. Бир маселеде, мына сиз мындай абдан билимдүү адамсыз да. Азыр чыгып туруп эле мыйзамды же окугансызбы же билбейм да. Бунун баары алынды да, жок да. Бул жок, бул эми жалган маалымат да. Өткөндө жана ипотека боюнча айттыңыз, коомдун баарын будараш этип. Сиз барып комиссия менен текшерип көргөнсүз, баргансыз. Бул жалган маалымат да. Азыр деле барып текшерсеңер болот. Андай жок. Невозможно при цифровизации поменять очередь. Бул эми наоборот сиздер, биздер биз бир командабыз да. Кызыкчылыгыбыз мамлекет. Ату мамлекеттин кылган ишин ушундай бир жалган мамлекет. Парламент бул эң улуу трибуна. Уш жерден жалган маалымат чыкса, урматтуу депутаттар, коомчулукта как за чистую монету принимают. А бул жерде дагы закондо алынды. Сиз айткан маселенин баардыгы алынды. Урматтуу ырайым, менден сураныш, эгер биякта чакырылган коноктор депутаттарга карата кайым сөздөрдү айтса, сиз токтотушуңуз керек. Алар вообще башка маселелер боюнча комментарий бербеш керек. Биякта урматтуу Шыкмаматов мырза, мен сизди куттуктап атам. Келишиңиз менен